Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандын тоолорунан жаракат алган россиялык турист куткарылды. 8 ноябрда Алар Чагапчык айындагы Рацек чокусунан россиялык турист куткарылганын Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. 4300 метр бийиктиктеги Рацек чокусуна чыгуу учурунда жабыркаган 41 жаштагы альпинист туристти Өзгөчө кырдаал министрлигине караштуу авиациялык издеп куткаруу кызматынын учактары жергиликтүү туристтик компаниянын кызматкерлери менен куткарышты. Альпинисттер чет өлкөлүк жаранды тик учак кона ала тургандай деңиз деңгээлинен 3900 метр бийиктикке алып түшкөн деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине туристти тез арада эвакуациялоо зарыл экендиги тууралуу маалымат беришкен. Компания жабырлануучуга медициналык жардам керектигин билдирип, куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн тик учак бөлүп берүүнү өтүнүп, Өзгөчө кырдаалдар министрлигине кат менен кайрылган. Россиянын жараны АГ 7 ноябрь күнү саат 11:10 деңиз деңгээлинен 4300 метр бийиктикте жайгашкан Рацек чокусуна чыгып баратканда бутунан жаракат алган. Туристке медициналык тиешелүү жардам көрсөтүү үчүн ооруканага жаткырылганын кошумчалашты. Москвадагы мекенишим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Садыр Жапаров Өзбекстанга сапар алды. Коштоп кеткендердин тизмеси. Президент Садыр Жапаров бүгүн экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги 16-чы саммитине катышуу үчүн Ташкентке жөнөп кетти. Бул тууралуу анын маалымат кызматынан кабарлашты. Саммиттин алкагында өлкөлөрдүн лидерлери уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, анын ичинде регионалдык экономикалык кызматташтыктын ичинде өз ара пайдалуу иштерди жөнгө салууну талкуулашмакчы. Мындан сырткары социалдык, маданий, илимий техникалык өнүгүүнүн ар кандай аспектилери боюнча өз ара жардамдашуу жолу менен региондогу мамлекеттердин чарбалык мамилелердин дүйнөлүк системасына ыраттуу жана этап менен интеграцияланышын сүйлөшө тургандыктары айтылды. Саммиттин ишине уюмга мүчө Азербайжан, Иран, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия, Өзбекстандын президенттери, Казакстан менен Пакистандын премьер-министрлеринин катышаары айтылды. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар: биринчи айым Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев, Кыргызстандын Ирандагы элчиси, Кыргызстандын экономикалык кызматташтыктын уюмундагы туруктуу өкүлү Турдакун Сыдыков, билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариевтер. Биз алдык, аманатыңыздарды Алла разы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына Түркияга кетүү үчүн дагы $12,000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми $12,000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла разы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип тургандарчы орум айыгып кетсин. Мугалимдер менен директорлордун айлыгы канча экени айтылды. Сандар: өлкөдө мектеп директорлорунун орточо айлыгы 35.200 сомдо, ал эми Борбор кала Бишкекте 35.100 сомду түзөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Ал эми Дубандардагы мугалимдер орто эсеп менен айына 26.800, Бишкекте 26.200 сомдун тегерегинде алышат. Байкалган 600 сом айырмачылык тоолуу аймактагы ага эжелерге кошумча каражат каралгандыктан болууда. Бул салык менен социалдык төлөмдөр кармалганга болжол менен 5.000 сомго
чейинки сумма экендигин эске сала кетүү керек. Ошондо мугалимдердин колуна орточо алганда 21.962 сом тиет. Алган айлыктардын так суммасы Баткен облусу 27.890 сом, колго алганы 22.590. Ош облусу 27.383 сом, колго алганы 22.180. Жалал Абад 27.637 сом, колго алганы 22.386. Талас 25.862 сом, колго алганы 20.948 сом. Чүй 25.355 сом, колго алганы 20.538 сом. Нарын 34.229 сом, колго алганы 27.725 сом. Ысык көл 26.369 сом, колго алганы 21.359 сом. Ош шаары 24.150 сом, колго алганы 19.562 сом. Бишкек 25.150 сом, колго алганы 20.372 сом. Кыргыз эл артисти Зинаида Петренко акыркы сапарга узатылды. 8 ноябрда Чыңгыз Айтматов аттындагы мамлекеттик Орус улуттук драма театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Зинаида Петренко акыркы сапарга узатылды. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажымалиев, Театр ишмерлер союзунун президенти Жаныш Кулманбетов, жакындары, кесиптештери жана күйөрмандары катышты. Тышкы иштер министрлиги 700 миң сомго желек тууларды сатып алат. Тышкы иштер министрлиги 700 миң сомго 415 желек туу сатып алууга тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында айтылат. Министрлик сыртка илгенге өлчөмү 235-140 см болгон 50 туу, иш бөлмөлөргө койгонго өлчөмү 140-210 см болгон 65 туу, столдун үстүнө койгон өлчөмү 25-14,5 см 200 желек, унааларга тагып илгенге өлчөмү 32-19,5 см 100 желек сатып алууну пландап жатышат. Министрлик кайсы өлкөлөрдүн тууларын сатып алууну пландалып жатканын көрсөткөн эмес. Тендер боюнча арыздар 15 ноябрга чейин кабыл алынат. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кыргызстанда 24 саат бою Куран окулат. Бүгүн Кыргызстанда 1 сутка бою Куран окуу башталды. Бул тууралуу муфтият билдирди. Бишкектеги Борбордук мечитте 24 саат Куран хатым саамалыгынын ачылыш аземи өтүп, биринчилерден болуп муфти Замир Ракиев окуду. Маалыматка караганда Куранды толук жаттаган каарылар кезектешип 2-3 сааттан окушат. Иш-чара Бишкектен кийин Жалал Абадда уюштурулат. Оштун Каратарык айылына 137 миллион сомго мектеп куруу пландалууда. Ош облусунун Өзгөн районундагы Жалпак Таш айыл өкмөтүнө караштуу Каратарык айылына 150 орунду мектеп куруу пландалууда. Тиешелүү арыз мамлекеттик сатып алуулар порталында жайгаштырылган. Сатып алуу картасындагы маалыматка ылайык мектептин курулушуна 137 миллион сом сарптоо пландалууда. Объекти ишке киргизүү 2024-жылдын аягында пландаштырылган. Подрядчы келишимге кол коюуда ишти бүтүрүүнөн башка мөөнөтү макулдашууга укуктуу. Алар сынакты 23 ноябрдан кийин өткөрүп, мамлекеттик контракттын жеңүүчүлөрүн аныктоону каалап жатышат. Алайда айылдашынын колунан 18 жаштагы жигит каза болду. Алайда 18 жаштагы жигит агасына болушам деп каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө маалымдашты. Окуя 3 ноябрда болгон. Анда Алай районунун 3 төбө айыл аймагында 2005-жылы туулган С улужу бычакталып каза болгон. Анын бир тууган агасы денесинен оор жаракат алып Сопу Коргон айылдык ооруканасына кайрылган. Такталгандай 1994-жылы туулган С улучу менен 1992-жылы туулган А улуа пикир келишпестиктен улам урушуп кетишкен. Натыйжада С улучунун башы жарылып үйүнө барган. Ал болгон окуянын инисине айтып берген. Иниси агасын урган айылдашынын үйүнө барганда экинчиси үйүнөн бычак алып чыгып ичине сайып жиберген. С улучу алган жаракатынан улам каза болгон.
Бишкек кайрадан абасы эң булганган шаарлардын катарына кирди. Бишкек шаары күздүн келиши менен кайрадан абасы булганган шаарлардын катарына кире баштады. 7 ноябрда IQ Air эл аралык индексине ылайык Кыргызстандын Борбор калаасы абасы таза эмес 44 өлкөнүн арасынан 7-орунду ээледи. Бишкектин алдында Индиянын Борбору Дели жана Пакистандын Лахор шаары кооптуу деген деңгээлде. Ал эми Пакистандын Карачи, Индиянын Колката, Бангладештин Дакка шаарлары жана Өзбекстандын Борбору Ташкент, Бишкек сыяктуу зыян деген деңгээлде турушат. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкекте абанын булганышына алып келип жаткан биринчи себеп жылуулук электр борборунун түтүнү, экинчиси шаардын тегерегиндеги башаламан курулуштар, үчүнчүсү автоунаа экендигин билдирген. Бишкек шаары соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөнүн абасы эң булганган шаарлардын катарына кирүүдө. Шаардын үстүн боз ыш каптап турган сүрөттөр жана видеолор социалдык түйүндөрдө тарап, кызуу талкууга алынып келет. Борбор калаага жептен жылуулук быйыл 31 октябрда бериле баштады. Росатом Кыргызстандын министрлигине АЭСти куруу негиздемесинин долбоорун жөнөттү. Росатом Кыргызстандын экономика министрлигине чакан кубаттуулуктагы АЭСти куруу боюнча негиздеменин долбоорун жөнөттү. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин КМШ өлкөлөрү боюнча 3-департаментинин директору Александр Стерник билдирген. Анын айтымында Москва менен Бишкек долбоордун маанилүү делген аспектилерине баа берүү боюнча иштеп жатышат. Эске салсак, былтыр россиялык ИИ компания Бишкек менен Москва чакан кубаттуулуктагы атомдук электр станцияны Кыргызстанга куруу боюнча ниеттенип жатканын билдирген. Көп реактордук Ритм 200H түзүмүнүн базасында куруу боюнча жүргөн. Кийинчерээк долбоордун техникалык негиздемесин түзүүгө тапшырма берилген.